Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймагынын тургундары арасында Таштемировдордун үй бүлөсү суунун чыгуусун 8 жылдан бери күтүп келишкен. Айрыкча кичүү уулу Барысбек өзгөчө күткөн. Анткени үйгө суу ташуу анын кадимки жумушуна айланган эле. Мурун бул жакка кран тулай элек болчу, суу улай элек болчу. Биз сууну ар жактан араба менен ташычу эле да. Азыр суу келди, эконом деле болбой калды. Биз бассейн толтурабыз, жуунабыз. Мурун сууну дагы экономдочу элек, азыр анча деле болбой калды. Эми өсүмдүктөрдү деле сугарабыз ар бир күнү. Мына сууга жетпей аттык эле. Сууга жетип эми суу сугаргандарга рахмат. Сатыбалды Жээнбеков айылында тургундардын турак жай куруп жашап жатышканына 15 жылдай убакыт болду. Бул жылдар аралыгында таза суу айылдын ар бир үй бүлөсүнүн көйгөйү болуп келди. Эми минтип аталган айылдын Кайыпов жана Сагындыков көчөлөрү борборлоштурулган суу түтүктөрүнө кошулуп, 200дөй конуш таза суу менен камсыз болду. Суудан кыйналдык, аябай эле кыйналдык. Кийин кудугубуз жок эле, кудук каза баштадык. Кудукка толтуруп алып ичип аттык. Наркы көчөдөн келген суулар бар эле, ошолордон ташып ичип аттык. 2-3 күн мурун эле суу жок болуп калып, түгөнүп калып кудугубузда. Кудукка суу куйдурганбыз. Кудукка суу куйдургандан кийин 2-3 күндөн кийин суу чыгып калды. Жакшы, рахмат. Азыр бардык чектерге, кимин чеги болсо ошонун бардыгына уже суу келет. Шаар бийлиги аталган айылды ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн болгон аракетин көрдү. Учурда таза суу 130 метр тереңдиктен насостун жардамында чыгарылууда. Элдин эмеси жетпей калып, бизде ушул насосубуз бир айда 4 жолу, 5 жолу алмаштырган убактар деле болду. Эл мэрияга кайрылып, водоканалга өткөзүп берсин деп суранып отуруп, водоканалга өткөзгөндөн кийинкиси бул жагы водоканал бул емкосту коюп берди. 90 тонналык деди. 90 тонналык емкосту коюп берди. Сатыбал Жээнбеков айылынын 2 көчөсүнө жаңы линия тартып берди. Ар бир чек үйлөргө сууларды киргизип берди. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын каржылоосу менен Жалал Абад шаарынын суу жана саркынды суу тутумун реабилитациялоо долбоорунун 2-чи фазасы ишке ашырылууда. Жалпысынан 2-чи фаза менен шаарда 8 чакырым саркынды суу түтүктөрү жана 40 чакырым суу түтүктөрү тартылат. Ошондой эле номер 2-чи саркынды сууларды кабыл алуу жайы жаңыланат. Ал эми алдыда шаар бийлигинин тапшырмасы жана элдин суроо талабы менен Жалал Абад суу канал башкармалыгы Тайгараев аймагындагы таза суусу жок 7 айылга суу чыгарууну пландап жатат. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал Абад.